Азыр мага могу үйчү белек катары эле болуп калды, подарка. Колдон келбейт деген жумуштар деле келет экен адам эмесечи, күчтүү болуш керек экен негизи баардык нерсегечи. Алганда күлүштү, ачканда эле бир бактылуу сезим болот экенбизби, бир башкача сезим болду. Бизге мисалы үчүн Москвада андай суулар көзгө көрүнүп, үйлөрдө ошол эле импатик, ошол эле үйдө жашап атабыз. Ушулар үй алып алса, мен албасам деле мейли, менин үйүм барбы, бир комнат болсо дагы деген ойлор да болду мендечи, чынына жүрөгүмдөчү. Мен взнос менен алам 2 жылдыкты деп жүрө берет дагы 500-ün чогулткан кезде ал уже бүтүп наличка болуп калган болот да. Ал жеңем эмес, мындайча айтканда мен апамдай эле көрүп калгам да. Акчаңдан да жок деди. Үйдөн да жок каласың деди. 150 000 акча калды да. Жакшы идея менен орут койгон турбайсыңар деди. Баш ооруп, да ойлоном көтөрүп жатат деди. Салам достор, бүгүн бизде өзгөчө форматтагы видео кардарыбыздын үйүнө конокко келатабыз. Биз турган Тимура Фрунзе Гагарина көчөлөрүнүн кесилишиндеги Кутөргө турак жайынан Фарида деген эжекебиз бир бөлмөлүү батирди башкы төлөмсөз рассрочкага алган экен. Анда эмесе алдыда ошол үйдө кантип алып калганы жөнүндө видео чыгат. Бизден алыстабаңыздар. Фарида эженин батири 9-блоктун 3-кабатында экен. Азыр 9-блокту көздөй баратабыз. Кутөргө турак чайы буюрса жакынкы күндөрдө эксплуатацияга берилет. Азыркы учурда лифттери берилген, отопление берилген. Элдер жашап аткан кези. Фарида эже ремонтун жаңы жасап атат окшойт. Так, 12-квартира. Саламатсызбы, Фарида эже? Саламатсызбы? Жала, кирсе урсакпы? Эжеке. Сизди обара кылдык, кечирим сурайбыз. Так, мынунун бир жериңизге кадап койсом болобу, же? Так, достор, биздин кесиптеш Айзат, Фарида эженин куратору. Келиңиздер. Ушул сизди башкы төлөмсүз батир алганды угуп, анан сизден бир маалымат алып кетели деп келдик эже. Так, Фарида эже, рахмат үйүңүзгө ушунчалык бизге дасторкон жайып чакырганыңыз үчүн. Достор, да баса белгилеп кетчү нерсе, Фарида эже бүгүн сиздин билетиңиз бар экен, Ооба. Бүгүн билети бар экен, бирок ошого карабастан бизге убакыт бөлүңүз деп. Канчада учасыз эжеке сизде? Саат 5-те регистрация башталат. 8-те учабыз буюрса. 5-те регистрация башталат. Бүгүн 31-январь саат уже 1:30 болуп атат. Бирок Фарида эженин ушул кетип аткан жеринен суранып, ушул үй жөнүндө маалымат берип кетиңиз деп келип отурган кезибиз. Ошого карабастан Фарида эже кетип аткан жеринен ушинтип бизге дасторкон жайып даярдап, тосолганыңызга чоң рахмат эжеке. Куш келипсиңер, силерге да рахмат дейм. Өзүңүз деле ойдо жок, түштө жок силерди. Ушундай күтүстөн мен өзү билет алдым эле бүгүн 31 бүгүн 31. Саат 5-те регистрация башталса, буюрса Алла буюрса 31 кайра Москвада болуп калды экенбиз. Түшүнүктүү. Өзүңүздү бир кыскача өзүңүз жөнүндө бир тааныштырып кетсеңиз. Аты жөнүңүз, кайсыл жактан болосуз деген. Өзүм туулган жерим Кызыр Ата, Телман болчу мен. Телман айылынан төрөлгөм, анан туулгам Борк айылынан. Атым Фарида. Бир уул, бир кызым бар. Ошо жолдошубуз менен ошол үйдү алдык биз. Москвада мигрант болуп иштеп жүрүп. Миграцияда жүрүп. Биринчи жолу ишенбей силерди YouTube'дан алынды негизи. YouTube'дан алып, анан реклама кылган экенсиңер. Ошо рекламаңар үчүн ушунчалык сүйүнүп, рахматын айттым да негизи. Анан жеңеме сразу эле чалдым, Москвада жүрүпчү. Жеңе, сиз барбайсызбы ушундай адресте? Берип атыптыр. Без взнос алдым ушул үйдүчү. Качан болчу ошол эже? 2021. 21. Ошондо карантинден кийин алдым да, 21-22 экен.
Негизи 3 жыл 9 ай калдым мен ушул жердечи. Сизде коркуу сезими болду беле? Коркуу сезим болду. Биринчи болуп анан кайра төлөнүп башталгандан кийин эми ар кандай сөз кетет экен. Сиз аласың, ушунча акча төлөп койсуң, бериле экен, берилбей экен. Анан буйруганын көрөбүз да дедим. Күлүш алгандан деп отуруп калат экенсиң. Азыр мага үйчү белек катары эле болуп калды да, подаркадай эле болуп калды да. Көз ачып жумганча ошол жылдарды эле өтүп кетет экен. Андан алдым мен 10 жыл жөн эле убактын өтүп миграция Москвада иштегенден кийин ден соолукта кетет экен. Жүрүпмүн да. Анан кийин үй алсаң болот экен да. Ишеничтүү экен силердин үйүңөрчү. Сиз 10 жылдан артык миграцияда жүрөсүз. Ооба. 15 жыл, уже 15-20 жылдын жүзү болуп атат. Анан о жерден алгандан кийин кызуу башталды мага дагы. 6 айдан да калдым да. Сиз уже экинчи квартираны алып, ошол Айзат айтып калганына байланыштуу келип калдык да. 6 ай турак жайынан алды, ошо экинчи батырын алды. Экинчи батырын алды деп атат. Төлөмө жок. Сиз бул көтөргө турак жайынан бул 36 чарчы метр 3-чү кабаттан алып турсуз азыр. Муну сиз башкы төлөмсүз алдыңыз ошондо. Негизи карантинден кийин жана көпчүлүк адамдардын жашоого болгон ынтылуусу же болбосо негизи эле мындай мындан ары жашоо болобу болбойбу деген маселе болуп калбадыбы? Сиз өзүңүз айткандай, мен деле ошол жылдары карантин учурунда Москвада миграцияда жүрүп калганмын. Ал кезде биз уже Кыргызстанга барабызбы же барбайбызбы деген маселе болуп калбадыбы? Билетти алып уча албай калдык. Анан ошол кезде сизде андай илхом ошол кезде пайда болгон экен да сизге, үй алуу максат. Себеби андан 10 жыл жүрүп койгондон кийин муну үйдү алып койсоң, карантин болсо өз элиң, өз жериңде жүрсөң кандай жакшы деп ошол ниетте алдым мен негизичи. Ай сайын канчадан төлөдүңүз ошол үйгө? 37.100 төлөдүм. 37.100. Сиз примерно бир 5 жылга рассрочка калып турсуз, башка төлөмсүз. Ооба. Бул негизи бул 4 жыл калдым. 4 жыл калдыңыз. Негизи бул үйдү биз 24 жылдын аягында ПСОго тапшырдык. Сиз ремонтту жаңы бүтүптүрсүз бирок, ооба. Жаксабай туруп калды. Түшүнүктүү. Жаңы эле бүтүп, ремонтун кылып, анан кайра экинчи үйүмдү баштап алгандан кийин кайра Москвага барып иштегенге туура келип калат экен да. Себеби мен вперед кеткен жакшы көрөм. Алга кеткен жакшы көрөм. Эчимди артка эме албайсың да, себеби жашоодо өзү эле толкунданбай айта бериңиз. Негизи кимдерге сунуштадыңыз эле ушундай шарттар менен? Шарттар жактымы сизге? Мен алдым десем, эже алдыңызбы дегендер, менден кичүүлөр, улуулар деле сурагандар көп болду, чынап элечи. Анан баарыбыз эми жумушта иштегенден бир туугандай болуп кеткенбиз. Анан бир квартирада биз Москвада жашайсың го, комнатасын берип мындай. Ошолор да айтып коет, алар дагы мынтип, эже сиз кантип алдыңыз? Алдыңызбы дегенде ишенишпейт да, мен алдым десем деле, бирок эч убакыт мындай бир чындап эле алдыңызбы дегенде суроону берет мага. Анан алдым деп. Анан кийин сүрөткө түшкөндө көрсөтүп коеюнчу ушуларга суроо бергендер мындай эме силерден алдым, бирок чындап эле Кудайга шүгүр, мына ушул үйүмдө отурам, алган үйүмдөчү. Өзүңүздүн атыңызга түзүлгөн бул жер, Анан алдым деп неме алгандан кийин алар дагы бир аз эме болот экен да. Алса болот экен да деген кызыгуу болушту. Алар да алышты, анан көпчүлүк алгандар да болду. Ооба, үй жок, канча жылдап мигрант болуп иштеп жүргөндөр алышты. Ошолар сүйүнүп, азыр рахматын айтып, силерге деле ушу биз азыр ушул үйдө жаркап, мындай күлүп, жайнап, өзүң үйүң экен да, башкача. Кичинекей болсо да өзүңдүкү да. Биринчи үйдү алганда күлүштү, ачканда эле бир бактылуу сезим болот экен, бир башкача сезим болду да. Ошол сезим мага до сих пор эме болуп койт да. Сиз жана ачкыч алуу аземинде өзүңүз келгенсиз? Жок, анда келе албадым. Кийин жеңем өзү келип алып, мына сиз куттуктаймын деп жеңем куттуктап койду. Жеңем ошо биздин жеңем себепкер болуп калды биринчи үйгөчү. Сиз өзүңүз ал жакта туруп эле келбей эле алгансыз? Келген жокмун. Келбей эле звонок кылдым. Жеңе алып коюңузчу. Сиз барыңызчы, ошол офисине барыңызчы. Могу YouTube'дан деген реклама келип атат. Жеңе десем, кайсыл адрес экен дегенде анан сразу жеңем деле
жок деген жок. Ошон эртең бүгүн кеч болуп калды, эртең офис канчанчы күн экен деп эле анан барып калып, бар эле акчаңарды салгыла, уже оформить этип мына деп эле эме болуп калды. Анан сүйүндүк, өтө сүйүндүк. Анан кийин сүйүнгөндөн кийин жанагындай сөздөр да болот экен да. Алынабы экен, же алынбайбы экен, берилеби экен, берилбейт экен деген сөз ушунчалык көп болот мендечи. Сиз анда бул Ишеним жана болбогон сөз көбүрөөк болду. Анан мага буйруган деп коюптур. көңүл бурбай койдуңуз. Ооба, көңүл бурбай. Фариде эже, анда сиз жанагы акыркы бизде болгон жана 6 ай турак жай боюнча интернетте дөө жүргөн сөздөр боюнча аларга да анда такыр көңүл бурбаптырсыз да. Андан да эме TikToктон көрүп калдымбы, өзүм көзүмөн көрдүм, анан андай сөздөр болду. Суу жөндөчү. Анан суу. Бизге мисалы Москвада андай суулар биз көзгө көрүнүп, үйлөрдө ошол эле лимфатик, ошол эле үйдө жашап атабыз. Суусу деген андай биздин бир эмес бар. Ага чочуп эле койсун дейин да. Ошо мен айтып кетейин, айтайын деген оюм да, эми ала берсин. Ал суу эле астында эле калып өзүн баратар. Коркпосун да, ошого да коркунучтуу сезимдер да болсо керек деп ойлойм мен. Мен өзүм оюм ушундай, жеке оюмчу. Мен андай нерсени эме алдым кайра, бардым. Айзатка бардым да. Күнүгө туугандарын алып келет. Ооба. Бардыгы бирден келип батыр алып кетишти. Ооба. Ошо эже азамат. Негизи Фариде эже сиз жөнүндө тарталы дегенибиздин бирден бир себеби да ошол болду. Себеби жана коркпосун деп атпайсызбы? Бизде миграцияда жүрүп көпчүлүгү корккону да бар, бирок тек эле өмүрүн кетирип аткандар да бар. Сиз сымал мисалы миграцияда жүрүп жаш кыздар, балдар алып атканы да бар. Анан коркуп албай койгондор адан көп. Бирок өзүңүз айткандай эле жана канча жыл убакыттары текке кетип атканын өздөрү билбей калат бүгүнкү күндө. Мисалы сиз сымал эле туугандарын жиберип, келип маалымат алып, же болбосо сизге окшогон эле ушул батир алгандардан биз объектлерге келип, үйлөрдү көрүп, кардарлардын өздөрүнөн деле сурап маалымат алса болот да. Көпчүлүгү бизде жалкоолонуп, даярын күтүп турушабы, эми аракет кылса болот экен го. Сиз мындай уже бүтүрүп, ремонт кылып, азыр кааласаңыз муну өз ара сатсаңыз да болот. Саткым келбейт экен, наоборот, алгым келет экен. Кайра уже алгыңыз келет. Күчтүүлөнүп мага бир энергия берет экен да, ушул жагы мага жакты, мен ушуну. Мына баштаганы өтө мындай оор келет экен, ар кандай өзүңө мындай эме келет. Төлөй аламбы, төлөй албаймбы деген суроолор өзүңө берип, анан кийин ушундай чечимди мен алайынчы деген чечимге келдим. Андан кийин Алла таалам өзү жол көрсөтүп койт экен да. Ушунчалык мен ушуга эме болдум, ишендим. Ошол төгө аламбы, төгө албаймбы деген ой баштадыңыз да төлөпчү. Ортосунда 1 жыл, 2 жыл төлкөндө сизде келишимди бузуп салайын деген да ойдор болдубу? Же болбосом болбойт экен бул компания, акчаңды ала аласыңбы дегендер болдубу? Болду, бирок мен эч андай эме болбодум, ошол күн келе берсинчи деген биринчиде коркуу сезим болду. Бирок төлөй аламбы, эмне кылайын деген ой болду. Анан бербей деген суроо чындап эле мен жүрөктү кичине бир аз эме алат экен, азыр коркпойм. Себеби ооба, алдым дагы рахмат силерге дагы. Ушунчалык мына рекламаңардан көрүп алгам, мына ушул үй ак өргөдөгү үйчү. Анан азыр коркпой эле ала берген дагы жакшы да, өзүң үйүң болгон жакшы экен. Ар бир үйгө мен, ар бир үй бүлөгө, ар бир мына кыргыз элиме мен айтар элем, эч убакта коркпостон алып, бисмилла деп туруп эле баштап, Аллахым өзү жол көрсөткөн, мен ушуга ишендим дейм да. Үйлүү болсун дейм негизи. Сиздерде основной доход, негизги мындай каражат Москвада эмгектенесиздер, Ооба. Ал жакта үй бүлөңүз менен, балдарыңыз менен же кандай? Өзүңүз эле? Балам өзүн келинчеги менен. Ал өзү менен Менин кызымды 5 жашында барганбыз Москвага. Азыр 7-чи класс болуп калды. Москвада окуйт. Москвада окуйт. Анан жолдошуңуз да ошол жакта. Ооба, анан биз биринчи бул жака келдик, анан бир барып көрүп алып мектепке киргизип көрчү деди. Анан окуп кандай болуп, анан кийин жазгам, ал мен барайын анда деди дагы. Анан дегенден кийин бизге мына экинчи үйдү алгандан кийин кайра
Москвага барып эле иштеп. Анан кызымдын мектеби туура келбей калды. Бул жерге негизи кайра ушу. Эгерде сыр болбосо, эмне жумуш менен алектенесиз? Москвада эмне менен? Эмнелерди жасап көрдүңүз негизи Москвага барып? Оо, Москвада. Колдон келбейт деген жумуштар деле келет экен адам эмесичи, күчтүү болуш керек экен негизи. Баардык нерсегечи үй алам дегенге деле күчтүү болуш керек экен, адам бир чечимге кириш керек экен. Менин колуман келбейт экен деген нерсе болбош керек экен да негизи. Мен уборкасында деле иштедим. Биринчи баары уборкасын иштедим, уборкасынан баштадым. Андан кийин чай упаковкасына көгөрүп отуруп чай упаковкага кирдим. Сез Бишкекте иштейтин да могу жерде. Анан чайга киргенден кийин түрк фирмасы эле бул жакта. Ал жака барып деле мен чайга кирем деп эле биринчи барганда деле неме болуп калат экенсиң өзүңчө эле. Мен Тандап. ооба. Мындай квартирада жашабайм. Ооба. Киши аз болуш керек. Анан ал квартирадан да эмес, жумуш эме болуп калат экенсиң. Тандап калабыз. Анан уборкада деле иштеш ал. Уборкада деле эми жок ал убакта биз барган убакта уборкасы деле кире бербей экен, мына эмне болуп атат деген сөздөр болду. Анан чай жок, мен чайга киришим керек дедим. Мен көгөрүп отуруп кирдим ошого дагычы. Аракет кылган болот экен да, аракетиңен экен да ал нерсенин баарычы. Аракет кылсаң баар нерсе ийгиликке жетет экенсиң деп, бирок чайда иштеп жүрүп кызымды эме болуп калып, анан немеге чыктым. Декретке чыктым. Андан кийин дагы Кыргызстанга келип жүрүп, буну чоңойтуп канча жаш болгондон кайра баргым келет экен. Москва тартып берет экен да, эмнеге тузу оор деп койгон чын экен, ушуга ишендим мен. Анан барып эле кийин дагы уборкага иштеп жүрүп, чай упаковка, шоколад упаковкасында иштеп, ону ушун уборкадан кийин, шоколад упаковкадан кийин үй, ошолордун алынган үй да. Анан бирок айтайын, бул подарка эле болуп калды мен үчүнчү. Подарка келген эле болуп калды да. Сиз инфляцияны эске алганда айтып атасыз да, ошол кезде арзан болчу деп атасызбы, же кандай? Же белекке берди окут компаниясы? Ачык эле айтсаңыз болот. Жок. $45 бекен, $450 или $500 алдым ошойт. Мен базадан көрдүм, квадрат метрдин баасын 40 000 сомдон алган. 40 000 сомдон. 40 000 сомдон. Салыштырсак, азыр 6 айды сиз 77 000, жок, 79 000 сомдон алдыңыз. Ошондо экиси мындай арзан алган экенсиз. Бирок ошол кезде сиз азыр мага ошол эми арзан алынды, анан ошол арзан алынганда дагы төлөп атканда деле тоскоолдуктар көп болот экен. Анан өзүм ишеним бир аз эме болуп турат экен. Анан алып бүтүп азыр мага белек катары болуп калды. Силерден мындайча айткандачы. Рахмат. Просто ошол кезде мисалы сиз ай сайын төлөп атканда бизде көптөр да болот да, маалымат алганы келет. Келгенде бир мындай кишилер келет да, кардарлар келет, сиз сымал мен үй алам деп умтулуп, сонун илхом менен келет, жанына мени коштосун деп дагы бир шеригин алып келет да, же тууганы болот, эжеси дагы бирин алып келет да. Анан бул кандай болот, ай сайынкы төлөмү кандай болот, эсептеп чыгарып берип атсаң, жанындагы шериги кайра давай сен ала аласың, сен күчтүүсүң дегендин ордуна болбой калат го, сен даяр эле үй ал, акча чогултуп деп, наоборот, анын илхомун, аракетин токтотуп коет да, бузуп коет, настройлор. Ошондойлорду биз көп көргөнбүз. Андан эртеси күнү анткени кардарлар өздөрү жалгыз келет. Кече мен ушундай настрой менен келдим эле, менин настроюмду бузуп койду, дагы маалымат берчи деп уже сомнения да келет, мен ала аламынбы же ала албаймынбы дегендейчи. Анан ошондой сизде дагы значит ошондойлор болуптур да, анда, Болду, бирок ага эч көңүл бурбадым. Көңүл бурбаш керек экен. Ар бир адам өзүнүн жарыгы, мына жарык деген чырагычы өзүнө эле тиет экен да, башка бирөөгө тийбейт жарыгычы. Ошону эсепке алып анан менин менеджерим Айзат деп коем да. Ушуга эле барып, Москвада канча сүйлөшүп жүрдүк, 3 ай сүйлөшүп жүрдүк биз муну мененчи. Болобу экен. Мен өзүм үчүн ошо мына дасторкон үстүндө айтып атам, мен өзүм үчүн эме болгон жокмун. Жүрөгүм только ушу 15 жылдан бери мигрантта иштеп жүрсө, ушулар үй алып алса, мен албасам деле мейли, мен үйүм барга бир комнат болсо дагы деген ойлор дагы болду мендечи, чын мына жүрөгүмдөчү. Ал жакта ушу анан бир кызык болду да. Биз алдык жумуштагылар, анан
мен ал эже бир эже бар, Көлдүк бекең ишаса упаковкада иштеп жүрөт элем, анын колунда. Ал частный эмеси бар. Бал бериши бар да. Анан упаковкада экөөбүз иштеп, экөөбүз жакын болуп калыппыз анан. Эже албайсызбы деп неме алсам, көңүл бурбады. Эми Москвадан эле алып алам дегендей болду. Эми башка пландары барбы, эми билбейсиң да. Эже мен алдым дедим. Десем, дейт, жандан алда калды десем, анан макул кут болсун деп ошентип. Анан эртеси эки күндөн кийин чалмашат. Эже эмне болдуңуз, алыңыз, эмне болдуңуз десем, башым ооруп калыптыр, мен силер үй алсаңар, мен деген албай калган, давление болду эмне болду экен баягы эжечи. Кыргызстанда үй болуш керек экен, же Москвада үй болуш керек экен баягы. Жакшы идея менен ооруп койгон турбайсыңарбы эже? Баш ооруп, давлением көтөрүлүп жатат деди. Анан силер үйлүү болсоңор деп неме кылып атпайбы, эже сүтө албайсың. Анан сразу мен Айзатка чалдым. Айзат, бир эжем бар эле дедим. Жакын алган өзүм эжем бар эле, жакын көргөн эжем бар эле дедим. Ошо менен анан макул эже, макул деп эч бул отказ бербеди, бирок рахмат, ошо мен ошо рахматымды айтып кетейин сага, себепчи болду да. Анан макул эже көрүп берейин деп эле көрүп берди. Ошо менен анда да бир отказ кылды. Мен эми дальше уже төлөй аламбы, же төлөй аламбы, албаймбы, эмне болот, кандай болот деген эми ой болот экен да. Ошондой. Менде деле башында болду. Баягы биринчи алганда ушинтип калат экенсиң өзү негизи. Анан эмне болдуңуз эже? Батыраак болуңбу, шашып азыр отказ кылсаңыз эле алып койт экен десем. Уже албай турган болду дегенде отказ кылып келди. Кийин жанагынды анан 1-2 саат өтпөй эле жанагыны алам мен кызым менен сүйлөштүм деп коет го. Анан деди эле эже отказ кылдыңыз го, болду. Эми отказ кылган эме албайт экен. Анан кайра башкасынан алды эже. Сүрөткө төшүп, муну деп биздин группабыз бар, жөнөтүп коюптур. Жаман. Мен өзүм алгандай болуп сүйүндүм да. Ошо үй жоктор, үй алсачы, өзүң алгандай сүйүнөт экенсиң да. Ошондой жакшы эмелер. Ушундай жакшы ушундай силер жакшы нерсеге себепкер болгонуңарга чоң рахматымды айтам силерге. Алла ыраазы болсун силерден. Айтканыңыз келсин, рахмат. Биздин да ошол негизи эле куттун миссиясы башында башталып атканда ушундай болгондо көбүнчө эмне себептен мындай жөнөкөй адамдар да үйлүү болсо болбойт. Эмне себептен миграцияда жүргөндөргө шарт түзсөк болбойт. Андай ошону кандай кылганда биз аларга жол ачып бере алабыз, же мүмкүнчүлүк бере алабыз, же бир жакшылыкка себепчи боло алабыз дегендей миссия коюлуп, бүгүнкү күндө дагы Кут курулуш компаниясынын ачылганына 6 жыл болсо дагы ошол миссия менен баратабыз. Мына дагы бир жолу күбө болуп турсуздар. Мына 25-26 жылы Алтай микрорайонун баштап, ал жерде да абсолюттук түрдө колдон келишинче базар баасынан төмөнүрөөк кылып, бөлүп төлөөгө берип атабыз. Буюрса, ал үйүңүздө дагы сөзсүз интервью тартабыз деген ойдомун. Бүгүнкү күндө мына күнгө жеткисин, буюрса жеткисин. Ден соолук болсун. Көтөргө турак чайындагы ушинтип котлованын казып, жаңы баштап, системалуу негизи ютубтарга да көп видео чыгарбачык. Азыркы күндө ошол колдон келишинче көбүрөөк тартып ошону көргөзөлү деп атабыз. Ооба, ушул. Россияда ютубту көп көрүшөт экен, Көп көрөбүз биз, көрүп турабыз дагы. Ушу рекламаңар менен алынды да негизи өзү. Сиз мал эле, сиз го келип көрбөй эле атырсыз. Анан бул жерде дагы котлован жумуштарын баштап, ушинтип жаңы сатыкка чыгып сатып аткан кезде ушул тегеректен да келип, маалымат алышып, биз силердин жаныңарда эле жашайбыз, бүтөбү, бүтпөйбү деген кардарлар да болгон. Алар да бүгүнкү күндө келет, биз ошол кезде келип албай койгонбуз, өкүнөбүз дегендер болот. Эми кээ бирине буйрубаган экен, астыда дагы жаңы проекттерибиз негизи болот. Бирок сиз сымал болуп, үйлүү болуп, өзүнүн үйүндө отургандарды көрүп, биз да негизи сүйүнөбүз. Биз да ошол астыга койгон максатыбыздан тайбай түз кетип атканыбызга Алла ыраазы болсун. Шүгүр кылабыз, биз да сүйүнөбүз. Сиздей болгон кардарларыбыз буюрса көп болуп турса, бизди колдогон. Кут дагы кетери. Колдойбуз да ушунчалык жашап, ушул жарыктай үйүбүздө отурсак, сонун болуп өзүң үйүң башкача экен негизичи. Ушунусуна шүгүр дейм.
негизи жана сиз айтып калбадыңызбы, Россияда жүргөндө жана кичинекей бир бөлмөлөрдө жана башында айтып берип аттыңыз, общага жөнүндө айтып берип аттыңыз. Негизи бул 36 квадрат метрлик эң кичинекей бөлмө, бул Көтөргө Трак чайында. Анан кебелерине көргөзсөк, кээде алып келчик да, кайра сатыла турчу варианттарды көргөзсөк, бул кичинекей экен. Бул жерде кантип элдер жашайт дегенде суроолор болгон. Бүгүнкү күндө сизге бул үй тар болбойт абы? Мен үчүн жөн эле. Жок. Адам жүрөгү кең болуш керек негизи. Тар. Комнатанын кичинекейлиги маанилүү эмес, Жок, маанилүү эмес ал. Ал нерсе маанилүү эмес. Адамдын ниетине баглык бар нерсечи. Ниети түз кылса, бул тар үй, тар эме эмес. Адамдын жүрөгү кең болуш керек, мындайча айтканда. Жүрөгү кең болсо, 36 квадрат метрге да көбүн батырса болот, Ооба да. Туура айтасыз эжеке. Негизи сиз айткандай эле миграцияда көрбөдүкпү? Кичинекей бөлмөдө катарынан жаткан адамдар, кечинде туруп сыртка чыгайын десең да бирөөнү тебелеп алчудай болосуң. Алайсың кашы. Жанагындай андай баштан өттү да. Бир Бактыгүл деген эже бар болчу, анын жанына жатат эле. Жылчы бир аз дейт. Мындай кыйкачынча жасап атабызда мындай кандат бир аз жылтырчу болчу. Отарылы болчу дейт да. Алайдык эже 2 комната снимать эткен. Анан биз эми снимать эте албасак алып да эмне кылабыз? Кайдан болуп жашап. Ооба, ошол күндөр эми өттү. Ансын эле шүгүр. Ушинтип бурула албайт элек да. Ден ночь кылып койчу эле да. Эми кухняга кирип тамак жей албайт элек. Кухняга кирсек, эмибиздин туугандары жаткан болчу. Аларга мешать этпейли дейт элек дагы. Даже кухняга киши киргизип койгон. Ооба. Ошентип эми душка кирели десек, очередтен кармап отурабыз, ушинтип кармап отурабыз. Баардыгыбыз ушундай тизилип отурабыз. Отурган жерден анан эме болот, кимибиз эле очередь келип калса, жок болуп калсаң, ошо очередиңди алып туруп коесуң да. Ушундай күндөр да болду. Сиз айтып калчыңыз эле, кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Ошо канча жылдан бери жүрөт, иштеп, чет мамлекетте, сыртта, анан адамдар акчасын табышат, бирок ошол жок кылып коет. Андан көрө мага ошо үй алып койшса, үйлүү болуп калсам деп айтканыңыз бир эсимде да. Ошону бир айтып бересизби? Ушул кайсыл жакка коротуп коюшат акчаны? Табат, кайсыл жакка коротуп? Ошондон башташса, өзүнчө бул да бир мотивация деп ойлойм. Ал туура сөз, туура. Негизи ушул нерсени биз миграцияны болуп иштейт экенбиз, анан иштеп акчанычы. Акча деген кете берет экен да. Табасың акчаны, ошончо табасың. Ал жакка барганда жумуш деп барасың. Акчаны тапкандан кийин иштетиш жолун билбегендер бар да. Ишене албайт, эми ушу сурооңо айтайын, нет ишеними жок болуп калгандыктан анан акчаны жөнөй берип кой, анан ала албай калсамчы деген ой болуп калат. Ооба. Ансы эле кетип калат экен. Мен өзүмдүн деле башыман ушундай нерселер өттү. Анан ушундай болгон үй жок, эми алам ойлонуп, анан алсам, албасам дегендерге алсын деген оюм да, менин оюм ушундай. Алсын, ойлонбостон ала берсин, алсын, үйлүү болуп жашасын, той кылсын, ошол алган үйлөрү тойкана болсун негизи. Жакшылыкка, ооба, жакшылык, ийгиликтүү үйлөрдөн болсун, баарына ошону каалайм мен. Бирок жана Россияда да коротуп койгон, коркунуч болбой. Россияда коротуп койгондор да бар. А бирок андайлар. Сиздин жеңиңизде болгон жакшы жеңелери жоктор да бар. Мен ал жеңем эмес, мындайча айтканда мен апамдай эле көрүп калгам да. Апамда мындай. Мен жеңемди апамдай эле көрөм да. Ошон үчүн апам болгондуктан жүгүрүп, апам эми өтүп кеткен го, жоктугун билгизбей, бир сөзүбүздү жерге таштабай макул барайынчы, ооруп жаткан жеңемчи өзү негизи ошолду туруп баса албаган эмеди да, барам мен деп келип алып берип, мына алдым, силерге төлөй бересиңер ай сайын. Ушундай төлөп бүткөн чекти силерге ден соолук берсин, күч кубат берсин деп батасын берип, мотивациядан берген экен да. Ан сайын биз
Ошол кезде ооруп атам, мен бара албайм же болбойт экен. Сизге бир эле келип болбойт экен. Бул компания деп койсо эле албай калмак экенсиз да. Бир сөз менен. Ооба, ошентип айтса деле болот эле, бирок себеби мен ошон үчүн жеңем эмес, мен алтын апамдай болуп калып, апам деп эле эсептейм мен. Ошентип ооруганына карабай алып берди. Болот экен, алсаңар деди. Алсаңар болот экен, ай сайын төлөй берет экенсиңер, мындай миллион берип же болбосо 500 миң же мындай акча төлөп алдын ала албайт экенсиңер. Без возможно силерге көп деле акча бербейсиң, күйүп деле калбайсың. Ошол акчаңарды ойноп деле жок кылып атасыңарбы? Ошол жакта деп жөн эле жок эле кылып атасыңар. Ошол күнүңөр деле өтүп кетет, эртеге үйлүү болуп каласыңар деп бизге жакшы сөзүн айткандан дагы ооба. Сизге салабызбы жеңе? Арып туруп чай немеге кирип чай ичип турасыз эми ай сайын деп болсо биз салган сайынчы. Эми анткени себеби Фаридежа бул суроону берген себеби көпчүлүгү Кыргызстанга акча салат, жок болуп кетет. Өздөрү Россиядан келет, миграциядан келгенде эч нерсеси жок. Мисалы азыр чет өлкөдөн бүгүнкү күндө дагы бизде кардарлар телефон азыр жакшы болуп калбады. Телефон менен сүйлөшөбүз, телефонго маалыматтарды жиберебиз. Бирок баары жана сиз айткандай адам адамга ишенет, келип көр дейт. Ошол кезде туугандарыңыздар бар да айтыңыз десең, көпчүлүгү эми тууган манын деле өзүнүн жумушу бар да деп. Бир туугандар бар. Бир туугандар да келе албагандар бар да. Сиздин бул жерде жеңеңиз бир сөз менен эле жеңеме рахмат айтам. Алла разы болсун жеңеме. Ошол жерден сагын берсин жеңиңиздин да сиздин үйлүү себеп кылган экен. Үйдүн себепкери жеңем болуп калды, бул үйдүн себепкери негизи. Анан 6 айдан үй берилет дегенде 6 ай деп мен укпадым да, биринчи реклама берилип атканда 6 ай деп укпадым. Мен 6 ай шаржасы деп кийин анан алгандан кийин 6 ай шаржасы болуп калды. Жакшы жеп турбай, сонун турбай деп сүйүнүп, биз 3 ай мурун бекен берилет, эже эме берип туруңуздар, жазып туруңуздар деп турду Айзат менен сүйлөшүп тургансыз. Сайын качан берилет экен? Биз эми жумушта иштейбиз, анан качан берилет экен? Эже сиз билип бербейсизби дегендер болот. Анан ооба жазып көрөйүнчү. Анан берилгенде алабыз буйруган күнү берилет. Мен мурунку үйүм ноябрдын 25-inde 20-сында алынган. Ноябрды күтөлчү деп коем дагы. Ушинтип өзүңүздүн опутуңуз менен бөлүшүп турсуз да? 25-inde күтөлүчү дейм анан дегенден кийин берилип атып турго деп. Биз офиске бардык, биринчи барайлычы, ошол жерди билип келеличи деп. Үчөөбүз, бир эже, мен сиңди болуп калган бир эме бар. Ал үчөөбүз жөнөдүк анын кызын көтөрүп. Башталганда старт продаж. Башталган электе бардык биз. Ооба. Мен менен байланыштан өтүп. Ооба. Анан кийин айттык. Ушуга чейин байланыштам да, ошо азыр мен Айзат менеджерим дейм. Рахмат. Эч жок деген жок да. Барсаңыздар эмне да айтышты? Жок. Баса белгилеп айта кетели, бизде Москва чергесинде Новые Черемушки метросунда Черри Тауэр деген торговый комплексте, ал жерде биздин сатуу бөлүмү бар. Ошол адрес боюнча бардыңыздар. Ооба. Ошол адрес. Бирок Москвада болуш керек экен офистагычы. Эртеге биз баргандан кийин бул Кыргызстанга келе албайбыз да, эми жумуш кылабыз, анан үйдө алабызбы же Кыргызстанга барып келсек расход кетет деп ойлойт экенбиз. Анан Москвада болгондо баары ошол жерде биз өзүбүз, мына мисалы үчүн алар мен ишенип барып атам, өзүмө ишенем да, мен алдым, ишеничтүү деп эле айтып атам аларга, ишеничтүү чын алгыла деп коюп. Анан өздөрү барып туруп билип, анындайча айтканда келгени башка экен да. Алар эми ишенбей анан барайлычы деди. Кеттик деп мен өзү Сахарова кетип аттым ошол күнүчү. Сахарованы деле документимди деле токтоттум дагы. Анан каердесиң? Биз 6-да жолугушайлы, 7-де жолугушайлы дедик эле. 8-ге барып калыш керек беле, 8-ге барыш керек беле деп анан саат антиметкенче 9-10 болуп кетти ошо. 10-да бардык анан. Барсак охранасынан бир аз пропуска менен кирсеткен, эме кыла албай, кире албай, кайра Айзатка байланышып жүрө бердик. Берилет экен эже деди. Болуңуздар оформить этейин деп калды. Бирин ошону менен алынып калды. Анан ал үйүндө алгандан кийин оформить эткенде мен сиңдиме дагы эме алып бербейсиң, эме оформить этип бербейсиң. Эже, сиз мен согурго эме албадымбы? Оформить этим сизге. Башкасына жок, эже, бере албайт экен. Болсо деп койду. Анан күтөт кез. Ооба, анан ойлонуп тур, анан Бишкекке барайын, мен Айзатка жолугайынчы дедим.
Сиңдиме берип койдум аягы үйдө, ошол Москвада эле жүрүпчү. Сен төлөй бер. Себеби балдарың көп го, 5 балаң бар, сен төлөп кой берчи. Сага керек да үй дейм го. Десем, ойду жок. Сен не ал, мейли деп эле ал дагы отказ жок эле, сразу эле макул деп калдым. Анын зарплата жакшы. Борбол иштейт. Биздин сразу эле Кыргызстанга келдик, жаңы жылдан мурун, 1 күн мурун. Келсек, кийин жаңы жылдан кийин иштеп калдыңар, Биринчи эже өзүнө алган да квартираны. Анан сиңдисине берет турган болуп чечип, анан сиңдисине берип, өзү квартирам жок калдым деп жүргөн болчу. Анан алышым керек дедим да мен. Сиз ошол жерде өзүңүздүн дагы болсо, аныкы жок, менде бир бөлмөлүү болсом да батирим бар, ошол алсын деп берип турсуңуз да. Анан Айзатка айтып калсам, эже жакшылыпсыз, анда бериңиз эжеге. Деди. Анан кийин дагы бардым мен Айзатка. Дагы анан баягы жерде ким отурат? Киребиш жерде бир кыз таанып калды мен. Айзатчы келиңиз, Айзатчы келип саламатсызбы эжек? Дейт анан. Анан дедим да, бош болсо барып калам. Болуп калабы экен деп. Муну айттым мен, варианттарды көрчү дейм. Без взнос болсо алып кетейли. Муну Кыргызстанга келгенде мен ремонту да болуп калды да ошол моментче. Ушундай деп эле шартымды айттым мен буга. Анан макул эже көрөйүнчү деп калды. Бактыңыздан деп койду. Анан карасы болуп калды. Анан дагы каралтыда бир эмеге эжең алар ажыга кетип атыптыр, эми ала албай калат экенбиз деп оформить этирип койдум. 2 үй бар экен, Кийин телесиң экөө чыкты. Бирөөсүнү өзүмө оформить этип сүйүнүп болбой келдим 6 айдан. Анан кийин алып туруп эле тагама келдим, тайкемечи келсем эле куттуктайм, кут болсун үй деп ошентип алар эме болуп отурду. Дастаркан жайып ошентип эле отуруп сүйлөшүп отурсак эле Краснодарский деген немеде баласы иштейт. Ага айтыптыр, сенин эжең ушинтип алып келиптир. Десе ата сиз деле алып кое бербейсиз, мен төлөйүн деп анан ал эми ийиним эме болуп калыптыр, чалып калыптыр. Звонок кылып калдым мен, эс алайынчы деп, ошол күнү эс алайынчы деп жаттым эле. Эми Фарида жүрчү, эми барып келбейли, сен таанышың бар экен дейт го. Анан мен эч жок дебейм да, жок деген жаман көрөм да, мен сразу мейли дейм да. Мейли азыр болуптур деле. Баары жокко деле карабай эле кете бердик биз. Баары менен көрүп берчи деди эле. Не болду? Анда жок болуп калды. Жок экен, капы болбоңуз деп калды. Тайкеме келгенде жок болуп калды. Жок болуп калгандан анан турчу дедим. Жана кечеки оформить эткен, мен тагам тайкеме оформить этип койчу дейм го. Өзүм алып барып ушу жолго кур кетпесин дейм, алып калсын дейм да. Ушундай болду. Уруксат, ооба. Жок, бере албайм деди. Бере албаймын, мен бирөөгө оформить эткенде мен кантип берем, мен өзүнөн уруксат эртеге келип мен эме болуп калбасын дегенден мен анан ал сүйлөштүм да, звонок кылдым. Не болот экен, анан уверенный бардым окшойт. Болбосо жакшы ниет менен. Ооба. Жакшы ниет менен барган экенсиз, жумушуңуз бүтүптүр. Тайкемде алып калды ушуну менен. Негизи калбай калган болчу үйлөр, бирок чыгып калды. Андан кийин жана алтын жеңемдин, апам дегенден кызы 200 канча миң менен барып калып, ушул эле акчам бар эле деди. Эртең миллионго чыгып кетет. 2 жылдык үйүңөр бар экен, жана 6 айдан дагы 2 жылда бериле турган. 2 жылда бериле турган үйдү алышым керек эле же, ушундай деп калды. Анда баягы Айзатка барсак жүр, сен алып барайын деп. Ошо 200 менен 200 миң эле барып калды. Оформить эте берейин, макул анда эми 30га чейинки төлөп койсоңуздар болот деп оформить этип сүйүнүп, чай алып берейин деп, чай алып бергендер көбөйдү бирок. Чай алып берди ба, ошентип. Ал мен муну үйдү алганда 5 ошондо кандай 450 доллар болуп калды, ошондой доллар болгондо, кийин эле 1 айдан кийин 500 доллар болуп калган да. Ала албай калган ошо сиңдимчи. Кошулуп калыптыр деп эле. Бир айдын ичинде өзгөрүүлөр болуп турат экен ушундай, Ооба. Анткени мындай да же биз жаңы жерди алып баштап котлованда касканда жумуш жаңы башталып атып, анан уже бетондор келе баштайт, арматуралар келе баштайт. Ал кезде уже биз да баасын көтөрбөсөк, биздики курулушка кыйналып калат.
Ошол себептен башында жана котлованды казуу жумушундарына жеңилирээк жумуш жүрүп атканда биз акция кылып чыгарабыз негизи. Анан ошол кезде өзүңүз айткандай көп ишенбей коет, албай коет дагы. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү этажга көтөрүлүп калат. Же болбосо куттун бүткөн үйүн көрүп алып туруп анан уверен алар келгенде уже кымбаттап кетет. Бүгүнкү күндө мисалы бул Көтөргө Турак чайында сиздикиндей батирлер ремонту менен болсо примерно $1,500 тегерегинде. $1300 $1,500 дейм салат. Ремонту жоктор $1200-1300 квадрат метрине сатылып алат. Сиз $400, $450 алганыңызда дагы бүгүнкү күндө отуп атасыз. Мисалы ошол кезде ал сиңдиңиз да эжеңиз да 450-500-нө карабай алып койгондо деле бүгүн утман ал делечи. Бирок тилекке каршы буйрубаган экен. Алардын кийинкилеринен алса. Аз ошол сиңдим сразу 2 үйдү алды да. 2 жылдыкты без взнос дагы. Значит, уже сезиптир да. Биринчи без взнос алды. Андан кийин Айзаттан барып туруп сразу 3 комната алып кетти. Анткени сиздин примериңизде көрүп аттыр да булар. Мен мына үйдү алып ремонт кылып атам иши да 6 айдан дагы алып 2 комната анан. Туугандар баарын алып берди окшойт. Баарын тааныштардын баары эле рахматын айтып отурат. Бирок силерге да рахмат ушунчалык. Силердин себепкериңер менен биз бүйлүү болуп отурганыбызга ушунча шүгүр шунусуна. Алла ыраазы болсун. Анда bir кызыктуу. Айта бериңиз кандай окуялар болгон. Негизи ушул үйдү алып жүрүп, эмнелер менен кандай жумуштарды кылдыңыз ушул үйдү алам деп. Анан ай сайын ошол примерно 40 канча 37 тегерегинде төлөдүм дедиңизби? 37-100 алдым. Ошондой. 37-100. Кандай кызыктуу окуялар болду миграцияда дагы? Жанагындай мен бир аз эме болгондо жеңил келип кетет да, жумушта чечтирип коюп кетип калам да. Могу байланып калгандан кийин кой үйдү төлөшүм керек. Мен ошондо иштеп калат экенсиң да. Үй деле бир сейипкер болуп калат экен, жакшы ийгиликтер, сабыр берип калат экен да. Сабырдуу болуп калат экенсиң. Ооба чыгайын деп. Ошол үйдү бүтөйүн анан ушул жумуштан чыгып кетейин деген ниеттер болду. Мен ушул эле үйдү алгандан кийин болду бул жумушту артын кара качам дедим го деп алдым. Бирок ошол бир эле жумушта иштеп Кудайга шүгүр. Ушу шоколадта иштеп бүтүрдүм ушул үйдү. Буга чейин Бишкекте үй бар беле? Бишкекте үйүбүз бар, атамдын үйү бар да. Дача суу деген жакта бар. Дача сууда, аэропорттон ылдый. Атам мурда кой баардыңар Бишкекке келип калсаңар, кимиңер келсеңер дагы ушул үй. Келип кетип жүргүлө, Бишкекке келип калсаңар ушул үйдө болгула, эми чачырганда болбой, эми бир үй болуш керек экен. Бишкекте да айылда деле үй бар, анан Дача суудан да үй алып койгон да. Ошол жерге барып турчу элек биз мурун. Ошол жерде Манас аэропорт жакта. Негизи ал бир туугандар менен жалпы атанын үйү экен да? Атанын үйү болот. Сиздин миграцияга кеткениңиздин себеби негизи бирден бир себеп ушул үй алуу болуш керек. Же убактылуу акча иштеп келгенде кайсыл жакка коротмоксуз ал акчаны? Мен биринчи барганда жөн эле барып туруп бир аз иштеп көрөйүнчү деген максат менен бардым. Эч ойдо жок. Анан эле жанагындай жүрүп өткөзүң, ойноп күлүп, анан кийин ойноп өткөзүң, кафеге барат экенсиң. Ошентип өмүрүң өтө берет экен, акчаң деле кете берет экен, табат экенсиң, иштейт экенсиң, кайра эле кете берет экен, акча турбайт экен. Акча жок эмес, Москвада бар. Кир экен, ооба, кетип калат Москвада. Москвада акча жок, адам жок негизичи. Иштейсиң, акча болот. Анан ушунча жыл өмүр өтүп кетти, ушунча жыл өтүп кетиптир да деген бир эме болот экенсиң, анан максат коет экенсиң алдыңачы, ошол максатты коюп изденип калат экенсиң. Бир үй алып койсоң деле болот го деп. Ошо жылды эстейм да мен, ошо 10 жылда мен 2 үйдү алып койсом болмок экен дейм да. Ден соолук кетиресиң, эмне кылып жүрдүм экен дейсиң. Өкүнүп калбасын дейм, эч ким үй алса бул мүлк болуп калат да. Мүлк да мындайча айтканда. Бул үй эч убакта зыянга кетпейт. Бир аз эң башында кантип төлөйм дегендер ойлонбой эле ала берген жакшы. Кантип төлөйт экен, ушунча сомдон, ушунчадан болуп калат экен, ушунча жыл болуп калат экен деген ой болбой эле баштап туруп эле алла жол көрсөтүп коет экен. Жанагы эле иштеп жүргөн, жанагы эле кафеге, жанагы эле акчаң таап аткан акчаң эле ушу
үйгө жумшап койсоң үйлүү болуп жашынаган болуп өзүңө деле мына миграция болуп иштеп жүргөндө, мигрант болуп иштеп жүргөнүңдө сени эмне кылып таап келдиң деген суроолор болот экен. Кыргызстанга айылга барганда эмне жеттиң, кандай ийгилик эсетиң, эмне кылдың деген. Мен биринчи бир эжем бар эле, жаман каттуу азыркыча жүрөгүмдө бар да. Ону тагам кызы эме алыптыр. Бир торпок алып коюптур. Россияда иштеп жүрөт. Анысы көбөйүп, ушинтип жомоп көбөйүп, анан сен бир жыл иштеп келдиң, бир жылда эмне таптың, эмне алып келдиң, эмне таптың? Анан эмне суроо, эч суроосуна жооп бере албай эле отуруп калдым. Анан анын ата-энеси бар да, бир кичине торпок алып койсо дедим, неме кошула берет да, эмне кылмак элем, эчки алсам да көбөйөт, эмне кылам деп коюп, кайра мен бетиме ачылып койдум да. Эми бирок ачуу чындык болгон экен да, Фариза ошол, эч нерсе болгон эмес чындыгында он жыл. Болбоду дейт. Эч нерсе алып келе албадым, эч нерсе эмне кылдың, эмне таптың, Москвага барып эле жөн эле келип атасың деген эме болуп. Москвага барганда биз алтындар тагат экенбиз негизичи. Аял киши ошо алтын кызыгат экенбиз. Сиздер го алтын алып калат экенсиздер, эркек кишилер жок, эч нерсеси жок келип атпайбы? Анан кийин ошо алтындарын көрсөтүп койгом. Бүгүнкү күндө эмне алып койдуң десе, эми эч ким айта албайт экен да сизден, мен 10-15 кишини үйлүү кылып койдум дейт экенсиз. Себепкер болуп калат экенсиң да, себепкерсиң да. Баардыгы Алланын буйругу Бирок менен эми сиз болбосоңуз, сиз себепчи болбосоңуз, алар дагы балким албай калмак. Жанагы эле мурдагы бул үйдө алар да жеңеңиз сизге себепчи болуп, келип мотивация берип, бир эле сөзү менен ала бергиле. Ошол эле албагыла десечи, албагыла десе болду бүгүнкү күндө. Болбойт экен деп койсо, болбойт экен деле, анан ошол акча кетет эле да. Мына үйдө, мына үйдө мынтип отурбасам керек эле дейм да. Азыр алгыла болот экен, эми силердин ден соолуңар иштеп бир аз кыйналып койсоңор, үйлүү болуп калсыңар деди. Ошондой экен да деп эле анан эме албадыкпы, алынып калды. Ошон үчүн коркпош керек экен, жакшы ниет кылып, адам өзү биринчи жакшы ниети туура болуш керек экен. Түздөш керек. Жүрөгү эме алып, өзүнүн жүрөгүнө бериш керек да. Өзүнө дагы ишениш керек дейсиз. Ишениш керек, ошо ишениш Мен болуш керек. кыла ошол нерсени. Кылат да, эмне баары кылып аткан эме болот. Анан ошол эжеме айттым кече жакында, мен десем, ал үйүңдү төлөп, кайсы үйүңдү алдың, анан дагы кайсы үйүңдү алдың деп коет го. Анан жомоктогудай эле болуп кетти окшойт, алар кандайча айткандачы. Ошондой азыр жүзүң жарык болот экен, өзүңө да жакшы экен, алып койсоңчу. Ошол акча деле күнүң деле өтө берет экен, мындайча айткандачы. Ошо күн өтүп келди, үй деле алынды дегендей да. Анан алынбайса, ошол күнүң деле өтөт экен да. Мисалы эже жана сиз ошол кезде, сиз азыр айтып атпайсызбы, коркпой алсын депчи. Сиз ошол кезде коркпой алыптырсыз. Азыркы биздин мамлекеттин дагы өнүгүп атканын көрүп атасыз. Кандай күчтүү курулуш тармагы, кандай өнүктү, курулуш министрлигинен кандай талаптар бар бүгүнкү күндө. Бирок ошол кезде чындыгында сиз айткан кезде, мисалы акчамды кайра ала аламбы деген суроо көпчүлүгүндө болгон, андай ситуацияларда болгон, ала албай калгандар да болгон да. Бирок бүгүнкү күндө ал мисалы сиз айткандай баштапкы төлөмсүз алса дагы, төлөсө дагы, төлөй албай калган учурда дагы кайра акчасын чыгарып алып кетсе болот да. Мындай болду. Как раз сентябрь болуп калды. Жеңем кызым документ, менин документ, менин баардыгыбыздын документибиз бир болуп калып, квартираны бериш керек. Анан акча төлөй албай калдым. 3 ай. Жолдош болуп калды. 3 ай. Кызым каникулга эч жака бара албай эле ошону карап калды. Өлгү мен иштейм, ипотекага бере албай квартира. Анан наркы беркибизге жетип калды азыр менин зарплатам. Анан бир касташманы алып бердим, бирок Алла разы болсун, касташым эмне алып үйүңдү төлөп атпайсың, бересиң да деген. Андан ал мен ийним алып келип берип калды. Бүгүн берсең бердиң, жеңем айтып калды. Мага улам эле звонок кылып атат деди. Акыркы эмеде да төлөгөн экен ошо. Болбосо акчаңдан да жок деди. Үйдөн да жок каласың деди. 150 миң акча калды да, акырында төлөмөчү. Эмне алсам экен деп анан Марат деген ийним бар эле.
канча керек экени жетип калды. Алтындарын жөнү тагып жүрсүң, аша карап, дагы аман болсоң, башың аман болсо аласың го. Ошолорун саткыза сал деди. Анан эч саткым келбейт. Ал өзүңүздүкү. Өзүнчө эле. Ал анан саткым келбей жүрүп туруп эле ойлонуп анан ийиме чалдым. Ал жумушта экен. Жумуштан чыгайын деди. Сразу эле канча керек десе 200 оозуна түшүп, 200 алып келип берди. 150 миң котордум, 50 миңден кийин жанагы 200 миң, 150 миң кылып туруп кошуп бердим да. Ушундай мен акырында алдырып коет экем деп ошондо калыптым мен жаман. Ага чек корку сезим болуп. Мен үйдөн да жок экенмин, акчасынан да жок. Кандай болуп экен? Ушундай договордо ушундай болгон деди го. Анда жеңеңиз сизди дагы бир мотивация кылыптыр да. Анткени келишим боюнча төлөй албай калсаңыз, акчаңызды кайрып алып кетсеңиз болот да. Бүгүнкү буга чейинки айтып атпаймынбы? Сиз алып аткан кезде андай учурлар, ситуациялар, алдамчылар көп болчу эле. Бүгүнкү күндө мына биздин бийлик, биздин бүгүнкү күндө Кыргызстан министр, курулуш министрлиги абдан өнүк ушундай эмелерди жасап койгон. Функцияларды курулуш компаниялар милдеттүү түрдө акчасын кайрып бериш керек. Акчаңызда мисалы төлөй албай калган эми сиздин учуруңузда уже 150 миң калган экен. Кыргызстанга келдим да, келип анан эми договорду өзүм атыман өткөзсөм, анан төлөдүм бүттү акчасы. Анан бир жашай электер көп бар, эми эч кимибиз жашай электе. Бул үйгө кириш үчүн жеңе күлүш бериңиз, үйдү көрүп келейинчи дейм го. Кызыктуу болуп, ушундай кызым көз болбой, адрес айтыңыз. 25-жылы ошондо. Адресинде эме кыла албай, анан кутка барып сурадым. 24-жылы. 24-жылы. Ачык тапшыргандан кийин келиптирсиз да. Ооба. Анан кийин эмне кылышымды билбейм, жеңе күчтү жана берип койбосто да ача албай турабыз десем, сиңдим алган, мунун баш жагындай однокомната алдагы. Ошонун үйүн барып көрүп келе бербейсиң дейт го. Анан жеңе өзүм үйүн көргөн башка, анын үйүн эмне көрөм деп ошентсем, эмне кылышым, экөөбүз ушинтип сымсайып чыгып келдик. Көрө албайт экенбиз да, кызым экөөбүз сымсайып кете алсак эле. Ошол жерде акырына бар экен. Ой, ушул үйдү алып алгаңар, уттуңар силер, эми сатсаңар күйүн эме аласыңар деди го. Ашы жалко кетет деп элеп мындай жакшы эмелерди айтып аткан. Биз могу жерден үйүбүз бар эле, биз алдык эле деп койгон го. Мактангансып го, өзүнчө сүйүнүчкө мындан эме жетпей ошого бөлүшүп атпаймынбы? Анан айтып калды. Ай, алыпсыңар, жакшылыпсыңар, эми кут болсун үйүңөр. Эми арзан эле бекер алып алдыңар да, ушул үй бекер келди силерге, паштайдан. Ооба деп койдум. Анан эми киргиле деди. Биз ушинтип үйдү ача албай атабыз десек, жанагындай эме бар экен, биринчи этажда. Мастерлер бар. Мастерден аласыңар деди. Кетебиз да жок, колубузда эч нерсе жок. Мастерге туура эле кирип барсак, силер эмне төлөп бүттүңөрбү? Анан эмеңер дейт. Анан төлөп бүттүк. Төлөй электер толтура экен ошондо. Кеше жакында эле үзүп туруп, мен ошондо эмне болдум экен? 150 миң сомго мен шок болуп койгон. Ошол сизге дагы бир мотивация бериптир да, жаңылап түрдө жашооңузду. Ошентип анан мастерден алып көрүп, сүйүнүп, кайра алып барып ташып бердим да. Аварийный күлүштөр болот бизден билген. Ооба, ташып келдим. Бүгүнкү күндө жана сөзүңүзгө кыстырма, бул Кутөргө Трак чайында дагы деле бүгүнкү күндө жашап атып өзүнүн үйүндө бизге төлөп аткандар бар. Дагы деле бар. Себеби убагында шарттар ар кандай болгон. Сиз 4 жылдык алып калган экенсиз. Анан ошол 4 жылдыктардын баасы арзаныраак. 4 жылдык эмес болсо 3 жыл 9 ай дегенби, ошонтошун эмете албайм. Же 4 жыл 9 ай деди экен. Ушундай калган. Негизи 5 жылга жакын берген. Ошол 4 жыл 9 ай. 4 жыл 9 ай. Андан көбүрөөк сурокко кээ бирлердики келишим өзү индивидуально түзүлгөн. Көбүрөөк суроктордуку баасы кичине кымбатыраак, мөөнөтү узагыраак да болгондор бар. Бүгүнкү күндө да Кутөргө Трак чайынан бизге барып, ай сайынкы төлөмдөрүн төлөп аткандар бар. Мисалы сиз 6 айдан алып турсуз го азыр. 4 жылда бүтсө проект, сиз калган 2 жылын жашап төлөйсүз да. Мисалы Олокон деген тракчайыбыз бар, магистраль балык кулады. Ал жерде кеминде элдер 2 жыл, 3 жылын жашап төлөшөт. Сиздики болсо адам эртерээк эле бүтүп калган экен. Эртерээк эртерээк бүткөн жакшы экен. Ону деле эртерээк бүтүргөнгө аракет кылам.
дагы бирок бер кыстырмаң бар дейм. Көптөн бери айтып келем, бул только Айзат менеджериме деп алайынбы. Айтыңыз. Магазинда кошуп алсам, ушу үй менен кошулуп кетсе деп, кошулуп төлөнүп калат эле деген ошол күн өтө берет экен деген бир эме болуп атат. Ошондой план менен кетип атасыз, Помещина деген пландар менен биротола кетсемби деген ушундай болуп атат. Анан Москвага баргандан кийин нарк эпей кылбастан ошон төлөнүп калат экен да. Ооба, буюрса макул. Анда буюрса сизге Алтайдан коммерция, жакшы коммерцияга алып беребиз. Буюрса. Алтай турак жайында биринчи кабатында коммерциялык помещениялар бар. Көтөргө турак жайында тилекке каршы бул жерде уже хозяиндарга өтүп кеткен, элдерге сатылып кеткен. Бул жерде уже калбай калды. Сиз жана Алтайдан деле алдым го. Магазиндерге кызыгып атасыз да эми? Кызыгып атам, аябай кызыгып атам. Себеби мен өмүрүбүз эмеден өтүп атпайбы, жана неме Москвада көп эле мигрант болуп өтүп атат. Анан ошол үйдү алып туруп бир коммерческий магазин алып койсоң, хотя бы арендага берип койсоң деле, өзүң продукт алып койсоңбу, продукт алып койсоң деле мындай күн эми мындай бир жерден эме түшүп тургандай болуп да, эмне десем экен. Бир жерде жашап, бир жерде доход түшүп турат. Доход түшүп турса деген. Ооба. Сиздики мындай болуп калган го? Фаридежа. Жана азыр сиз айтып атпайсызбы, ушу коммерция алсам эле болду эле деп, сиздики коммерция менен токтоп аткандай жаңы проекттерден дагы үйлөрдү карайсыз го дейм. Мисалы жана караймын, ага дагы. Себеби бир үйдө мен мындай деп атам, кыйналгандар көп экен, муктаж болгондор өтө көп экен. Бирөөбүз алдуу болот экенбиз, бирөөбүз алсыз болот экенбиз. Биз деген бул 15 күн жашоо экен дагы, мындай карап көрсөң, эртең эч нерсени алып кете албайт экенсиң. Жанагы кыйналган муктаждуу адамдарга, мен адамга эми алуу күчүм бар, эмим бар, ден соолугум бар, алып атам. Бул мага шүгүр эле, шүгүрчүлүк келтирем дагы. Бирөөсүнү муктаждуу адамга киргизип белек катары өткөзүп бергим келип атат. Сиздин ниетиңиз аябай мындай сонун түздүп алыптырсыз. Ушундай ниетиңизге жетиңиз. Ушундай уктап, жаттап ушундай нерсени эме кылам да. Ушу баарынын колунан келет. Бул нерсе баарынын колунан келет. Биринчи максат коюш керек да, максат менен ниетти туура кылыш керек экен. Астыга коюлган максат мотивацияны аябай күчтүү эткин андай. Максат кылсаң, мындай кайсы сөз айтсаң да периште омин деп коет экен. Жакшы сөзгө да, жаман сөзгө да. Ооба. Периште омин деп коет экен. Ошон үчүн ушундай ниетим бар. Буюрса. Негизи коммерция жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Бул Көтөргө турак жайы негизи Гагарин көчөсүнөн бир нече ылдый киргенде. Анан бул жакта негизи башында мен да котловандар салынып атканда ушул коммерциялар кандай болор экен деп ойлодум эле да. Ниети түз киши алса, анда жумушу жүрө берет экен. Анткени азыр мына сиздин блогуңуздан чыкканда эле 8-блоктун түбүндө бир эже коммерция сатылды. Азыр салон ачып коюптур да. Жана көрүп атам да. Болбосо Агыркөөнүн ичинде ушул жакка да салонунда уже жумуш алды эженики да жүрүп атат. Ал жагынан бир кийим кечелерди да илип коюптур, магазин сыяктуу кылып. Ушул жердин өзүнүн жашоочулары деле кирип бактылуу деген, бактылуу өзүнүкү жасап атат. Ушинтип жашасаң болуп да, бакыт өзүңдү бактылуу кылып аракет кылсаң баар нерсе болот да. Мен ошолорду көрдүм, магазинге кирип кызым экөөбүз эсип кетип атабыз. Мына продукталар болуп түшүрүп атат, фруктуу сортлар. Могу жерден алынбай калды. Анда эми үйгө аттандык, үйдү алдык, Кудайга шүгүр дедик. Анан моундай магазин алып алсак, кызым, сен окууң дагы болот эле деп коем го. Студент болсоң кыйналбайт элек деген. Балдарга уже эле сиз жакшы примерлерди көргөзүп атыптырсыз да. Чыркай бересиз, Айзаттын жанына баргандачы көп мындай келип да. Себеби адам баласы жумушуна так болуш керек экен. Айткан сөзүнө так болуш керек экен да. Айзат ушу жумушуна так болгону жаман жакты да. Барган эле ушун жанарынан кетким келбейт да. Ушу дагы бир өзү үйлүү болуп калса экен. Ушунда анан ушундай нерселерден кандайдыр кызыктуу эмелер келип калат экен да. Ал эми илхомдор кетип калганча мындай эмнегедир илхомдор эме болуп калат. Күнүгө бир тууган ээрчитип келет, акесин, дайкесин, эжесин, сиңдисин күнүгө да. Күнүгө сүрөткө түшөбүз. Анан күнүгө коёт. Карабалтадан келди бешөө. Жок, мындай болду, бир кызыктуу нерсе болду. Сиңдим айтат, статуска койсоң, эмне статуска койдуң деди. Эмне коесуң статуска деп жана
мен Айзатка эмнегедир неме болуп келдим да, статуска койбойло койбоптун да деген бир дагы эмне койдуңуз десе, эжекең сүрөткө түшпөйсүз, үй алып атасыз, эже аны бир туугандарың алып атат, эми сүрөткө түшүп кетпейсизби десе, дагы түшүп, дагы статуска коюлуп калгандан кийин, сен эмне чыгып атасың дейт да. Маскада өзү алып беринде, менин атыман болуп калган, алынган үйчү. Анан деди Айзат деп коем. Ютукка чыгып кетсем эмне болот экен? Барып дажатты статуска койдурбай ютукка чыгып кетсемчи десем, ооба деже, ушундай болуп калса деп койду да. Ошо. Негизи Фарида эже анан мен деле шок болуп калдым силер келгениңергечи. Чын айтайын. Өзүңүз айткандай эле көпчүлүгү жашырат. Алардын да бир өзүнүн бир кандайдыр бир плюсу бардыр, билбедим го. Анан кээ бирлери бар, ушул мен сиз мисалы себеп болуп атпайсызбы? Жашырбай эле, мына мен да алганмын. Силер да момда алса жолдон көргөзүп атасыз да. Момда кылсаңар үй ала аласыңар дегенсипчи. Өзүңүз мисалы сиз деле өзүңүздөн эми жанагы 10 үйү бар кишиге сунуштабайсыз, конечно. Үй жокторго сунуштап атасыз. Сиз өзүңүз бул жолду басып өтүп, анан ошол жолго аттана албай аткандарга, коркуп аткандарга жол көргөзүп атасыз да. Мына момдай жүрсөң, үйлүү болосуң, себепкер эле болуп каласың да. Аягына чыгаргандар бар, ушун менен болду. Кут менен байланышы жок да. Сиз сымал байланыш аягына бир үйдү чыгарып, кийинкиси менен да байланышып, ушундай кеткен кардарларыбыз аз. Анан жана бул көтөргө турак жайында да сиз сымал алып, кандайдыр бир себептер менен чоңойтуу максатында же кыйынчылык болуп калып, кайра үйүн сатып ийгендер бар да. А бул жерге жаңы келген кишиге бул жерлерде кээ бирки нерселер бул төмөнчө көрүнөт да, башкача көрүнөт. А сиз болсо, сиздин көзүңүздө бул үй көтөрүлүп атты да, момдой болупчу. Ай сайын сиз тыйындап чогултканыңызды салып аттыңыз. Ошол себептен бул үй сиз үчүн көп нерсе да. Сиз үчүн кеминде бул 5 жылдык өмүрүңүз экен бул үйчү. А кээ бирлери кантип атат? Мисалы, кээ бирлери бир үйдүн сатып туруп келип эле бул жерден сатып алып атат. Анан алардын талаптары кичине бизге бөлөкчөрөөк да. Анан момундай сиз сымал болуп биз менен биринчи үйүн бүтүрүп, экинчиси менен байланышкан кардарлар аз болгон үчүн дагы сиздин бүгүн учуп кетериңизге карабастан кармап калдык. Ушул убактыңызды, алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат эже. Көпчүлүгүнө себепкер болуп турсуз. Мындан ары дагы мунуңуздан айбаңыз, себепкер боло бериңиз. Буюрса эми кийинкиде ушунча нерсени сатып келтирсиз, рахмат эже. Кийинкиде өзүңүздүн магазиниңизден алып чыгасыз. Буюрса Алтайга барганда өзүңүздүн магазиниңиз иштеп калсын. Жана балдарыңыз да, улуу балаңыз уже үйлөнгөн. Үйлөнүп менен азыр Москвада. Алар деле үй алыш керек болду. Аларга мен барам. Алгылачы балдар менен дейм. Буйруса барып кеңешиңиз. Сөзсүз түрдө Алтайдан сизге варианттар беребиз. Жаш семья болуп атат. Жаш семьялар эртеги балалуу болушат. Негизи балалуу болгондон кийин кайсы жерге барып квартираны азыр балалууларды квартирага деле алыш. Биз өзүбүздүн башынан өткөн ошол немен баспасын ошолар азыр мындай үй ушул убакта үй алышып, жашына өздөрүнүн үйүндө отурган. Бул да өзүнчө бир мотивация болот алар үчүн. Азыр участок ала албагандар бар, мындайча айтканда, участокка үй жоктор да, үй ала албагандар бар да. Коркуу сезими мененби же айтасыз, машина ала албагандар бар. Элементарный жүргөндө. Машинаны деле алабыз буюрса. Алтайда той кылабыз буюрса. Көпчүлүгү ошон үчүн жеңилдик да бул. Жеңилдик, өтө жеңилдик кылып берипсиңер. Силерге рахмат. Ушу без взнос кылып бергениңерге ушунчалык Алла ыраазы болсун. Фарида эже, азыр сизде мүмкүнчүлүк даже мындай карасам, башка төлөм менен деле алган мүмкүнчүлүгүңүз бар экен негизи. Бирок жана айтып атпаймынбы, кээ бирлер бар да. Сиз мына 4 жылдыгына карабай эле башка төлөмсүз деле алып коюп турсуз да. Бул себеби билесиз, төлөнүп кетет, билинбей эле. Анан кээ бирлер бар. Мен ушул 500 000 сомду чогултамын деп бүгүнкү күндө түзөр башка төлөмсүз десең, жок, мен взнос менен алам 2 жылдыкты деп жүрө берет дагы. 500-ün чогулткан кезде ал уже бүтүп наличка болуп калган болот да. Себеби деген акчаны көрүп атпайсызбы? Жана убакыт өткөн сайын инфляция болуп, акчанын баасы күчү кетип калат. Мен бир тууган иним Марат деген иниме айттым, мелдештик, даже экөөбүз. Ой,
сен эле алсаң, ал мен мына экинчи үйүн баштадык дейм. Аны бүтүрүп коесуң. Эми мына кутта иштеп атат, кут курулушундачы. Жакшы акча таап атат. Ал өрбөйсүн десе, эже сиз 5 жылда төлөп келесизде 4 жылда эле төлөп коем буюрса, ошондой эле ниет менен кетем десем, 4 жылда бүтсөң, 4 жылда бүтүп келиңиз, дагы эмне аласыз деди. Ben magazin bir uy alam деп коем. Мен анда 3 комнатаны дейт, жөн эле өзүм дейт кутта иштеп, акчамды чогултам дейт. Ушундай сөздү айтты, мен өзүм билип турган эми. Чогултуп оштон дейт, 3 комната уй алып коем деди. Анда мелешели дедим. Мелешели анда мен ушу 4 жылда дедим, куттаны алып туруп келейин, сен 3 комнатаны акча топтоп да алып келсең, ала албай калсаң эмнеде мелешели десем, 100 000 дейт. Мен 100 000 1 миллион дедим мен сразу. Сөй албай атат да, мен ушунчалык өзүм ой ушу бир тууганым деле үйлүү болуп калсын дейсиң да, анан десем анан жок десе көмбөдү да. Азыр эми бул албай мындай алганда бир кызыктуу болуп албай эле башталып калса, андан кийин Алла таалам жол көрсөтүп коет экен өзүчү. Жөн эле ал акчаны ойлой эле коюш керек, ушунча жыл деп эле коюш керек экен. Иштейт келсең жеңилдигин берет экен да, ушка мен чындай ушинтип алынып калса экен, ушу алып калса экен десем, эми биз анан болуп да 1 миллион дагы эмес, 500 000 менен биз колганышып койдук эми. Буюрса анда 3 жылдан кийин 500 000 сомду жууган видео тартат экенбиз да. Буюрса 4 жылдан кийин дейин. Мейли эми ага да буюрсун чогултуп алсын, бирок чогултуш Кыргызстанда кыйын да, билесиз. Копилкага салганда да, чогултканда да кээ бирлер сындырган ачылып атпайбы? Кот курулушунда иштеп атасың, стройкада 2 жылда көрүп, мындай да көрмөйм, иштешип аттыр, тем более жакшы төлөп аттыр азыр айлыктар. Бизге сотрудниктер болсо дагы да жеңилдик бар да. Жакшы, анан төлөп аттыр, сен жок дегенде мейли. Аны мен үй албасаң, эмне кыласың? Ана комната алсамбы деп башына кызыгып аттыр. Бир комната жок экен, аны эми эмне кыласың? 2 комната алып кое бер, бир аз эми акча. Десе жок деп тур, анан кийин ана магазинге кызыктырдым. Жанагы машинаңды сатчу магазинге. Десем, машинам деген эме алам. Анын индуктарын багып отура, индук карап атам да комнагачы. Ушулар сатылып калса магазин алчы. Алып берсем экен инме дедим да, бир. Ошол кут курулушунда иштеп жүрүп 30 000 бар дедим. Мен бир күн барып эме алып бердим, сурап келдим. Азыр деле болсо кеч эмес, алып берсе болот. Анан 30 000ден төлөп калат экен. Кыргызстанга бирок 60 000 оор болуп калат экен. Сен оор да, 60 000, 50 000, 57 000, 50 000 бир аз оор келет экен. Ошо 30дун тегерегинде 30. Бирок кандай ойлойсуз? Аларга да мотивация сыяктуу баштап алса, балким бизде момундай да, менин айлык маянам момунча 1000 сом, мен ушудан артыгын ала албайм деп өздөрүнө чектөө коюп алгандар бар да. Мисалы өзүңүз айткандай эле, башка түшкөндө сиз да иштедиңиз го. Кошумча жумушка деле чыгат экенсиз. Кыргызстанда да негизи ошондой иштесе болот да. Негизи башташ керек деп жана башында айтпадыңызбы? Баштагандан коркушат болушtukелер, Ооба, баштагандан коркуп окшойт. Мен менимче анан кийин баштап алам, андан кийин төлөшүшү дейт. Сен вот жумушка кызык отуруп, 1 айда эмес, 2 айдын биз төлөйүн деп, айлыгын күчтүү. Биз мисалы азыр канчадан 3000 канча сомдон башталыптыр. Үлкөн баягындай нөлдөн башталган экен да, буларда мына стройканы билгени бар, билбегени бар. Биринчи этаптан баштаптыр. Биринчи этабы 3000, ошо өзүм айтышынча да 3000 канча сомдон башталып отурасыз 7000ге чыгып калыптыр. 6000, 7000 тегерегинде өтөт. Анан азыр мен үйдү ремонтун кылып беришти да. Ремонтун бүтүп эми кетишет, эми жумуш керек үчүн жумушун баштайт. Анан ал эле койсо баягы. Жок дегенде бир бөлмөлүү алып койсун. Анткени бул жерде мындай болуп калган го, оштон аламын деген. Оштон алам, мен ушул жерде иштеп туруп дейт, акчам топтойм деди. Анан алып коем деди. Анан экөөбүз сылым экимдейбиз деди го. Жок, мисалы бул Бишкектен да алып туруп. Мен коркпой эле, ооба дедим да. Бишкектен деле алып туруп, төлөп бүтүп, бир бөлмөлүү болсо деле, акчасын чогултуп, кайра сатып ийсе болот да, пайдасына сатып атпайбы. Оштон барып, кайра 100% нактылай төлөмгө ала берет. Наоборот, мына Бишкектен үйдү алса, кымбатыраак болот экен да, Ошто арзаныраак. Бул эле жеңилдик бар. Бир бөлмөлүү төлөп бүтүп сатса 2 бөлмөлүү алып алат. 2 бөлмөлүү, бир аз калса 2 бөлмөлүү келет экен. Мен могу жерде 4000, эми канча, азыр 4000 канча калдык? Эми 6 айда. 4 миллионго барып калат да. Сом менен
сом. Эми квадратурасына жараша да сиз 2 бөлмөлүү окудуңуз да 4 миллион 300 бирдеке миң сомдон айланат да. 360 миң ушундай. 2 бөлмөлүү келет да. И мындайча айтканда бөлүп төлөө менен да алдыңыз да. Мындайча айтканда. Жеңилдик бар. Күндан экесе болот мисалы. Бул жактан алып туруп жеңилдик неме менен алып атасыңдар. Жакшы шарт менен без взнос баягындай алкындык менен баягы эми кандай деген бир сөз бар го. Кырашат деп коет го. Кырашат деп туруп биз ушул жерден иштейбиз деп туруп үйдү алып мейли ар ким каалаган жеринен жашагысы келет, каалаган жеринен алгысы келет да. Оштон алабы, кайсы жерден серон себепкер болуп үйлүү болуп калса экен деген бир ниетте болот экенбиз да. Анан ошол жерден алса, ошол сатып деле ошондой варианттар бар экен да. Сатып туруп ал жактан арзан алат. Оштон арзаныраак алат. Ош арзан. Кандай болгондо да иниңиз уже акчасын кандай бериш керек го 500 миң сом. Кандайт? Гарант өрөндүп койгонго. Мен мейли болсун ар бир. Да насип кылсын оштон бул кайсыл жерден өзүңүз айткандай эмгеге. Просто алда калып калар бир жагынан бир неме болуп оматынан. Эже уже убакыт дагы сиздин убактыңызды да албайлы. Рахмат эжеке, ушунчалык бизди үйүңүзгө чакырып, өзүңүздүн үйүңүздө ушундай коноктоңузга интервью бергениңизге чоң рахмат. Ушундай жадырап, жайнап жүргөнүңүздөн жазбаңыз, буйруса элдерге мотивация болуп жүрө бериңиз. Баарын үйлө кыла бериңиз. Ушунчалык бизге убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Сиздин дагы ошол келип кеткениңерге силерге да рахмат. Иш жумушуңарга ийгилик. Мындан ары да себепкер болуп, үй жокторго себепкер болуп, мындай үйлөргө баарына насип кылсын үй. Баарына. Жанагы насип кылсынчы. Өз үйүндө, өз үйүмө өлөм төшөм дегендей, өз үйүндө болгон жакшы экен да ар бир эмечи. Ошону каалайм мен. Рахмат силерге дагы. Рахмат эжеке. Миграцияда жүргөндөргө дагы бир мотивация берсеңиз коркпогула деп. Бирок бир Карина деген өтө жакшы эме бар. Мен менеджерим болуп жүргөн ал. Жумуш турасы шоколад упаковкада. Ал да келип калат, сиздер кандай ийгиликтерге жетишип атасыздар, ошону мындай өзүңүздөр айтып бериңиздер, айтсаңыздар болобу, айтыңыздарчы, кимиңиздер кандай жумушта жүрүп эле иштеп, акчаңарды коротуп эле жүрөсүңөрбү же эмне жумуш кылып атасыңар деп кызыктуу эме кечиресиздер деп бирок сурады да. Орус улутунда. Карина деген ошол жакта окуп төрөлгөн, анан кийин төрөлсө анан юрфакты бүткөн. Менеджер болуп калган. Шоколад упаковка менеджер. Азыр директор болуп көтөрүлүп калган. Кечээ ошо статусунда поздравляю деп туруп эже деп жашады всегда. Эмне жыйынтыкка жеттиңер деп сурайбы? Сурады да, сураганда. Мен үйлүү болдум деп койгон ошондон ушуну бүтүрүп аткан болчумун. Үй алгам, ушуну бүтөйүн деп калдым десем, мына көрдүңүздөрбү деп ошондо бир собрание болгон. Ошо эч эсимен кетпейт бирок. Ошо анан ушинтип айтылып турса деле көп адамга эме болот экен да. Алса болот экен да. Ушул деле мына отур алып коюп турго дейт деген эме болот. Мен деле коркпой алсам болот го деп. Ушинтип алса болот. Түрткү болот экен да. Ошо эмне алып, эмне жейсиң, нерсе ийгиликтүү болдуңуздар. Мен кечээ мен статуска койгонда жаман сүйүнүптүр да. Алда ошол кол астында иштегендер кандай жетишке жет атабы ийгиликке, эмне кылып атат? Алда сүйүнүп калыптыр да. Жыйынтыгын билишибиз керек, билиш керек экен. Анан айттым сразу. Ушундай үй алдым. Бүтөйүн деп калдым буюрса. Бүтөм. Ушу шоколадты упаковкада иштетсем. Дагы алдым дейм. Эртең барганда дагы алдым дейм. Дагы алсын, баары эле алсын, баарына үй насип кылсын, насип кылсын. Айтканыңыз келсин. Сизге чоң рахмат эжеке. Буюрса жакшы аман эсен жетип алыңыз. Айтканыңар келсин. Ден соолукта болуңуз.
Буюрса Алтай турак жайында дагы үйүңүзгө конокко чакырсаңыз барабыз сөзсүз түрдө. Өзүңөр эле ушинтип келип калып кетсиңер го. Мен качайын десем эле качырбай койдуңар го. Мен Алтайда той болот буюрса. Мен ошол ниетим бар. Той кылабыз, а? Ниетиңизге жетиңиз, келиңиз дуа кылып коюңуз эме. Үйлүү болушсун, эже. Баары үйлүү болсун, ооба. Үй жоктор үйлүү болсун. Жакшы, силерге да ишиңерге ийгилик, баарыңарга чын ден соолуктар, дагы көрүшкөнчө буюрса Алтайда дагы мындан да жакшы ийгиликке турайлы. Буюрса айтканыңыз келсе. Той союлат, анда той болсун. Жакшылыктарга жайда берсин. Баары ушу Алтайда же кайсы жерде болбосун үй алган, куттан үй алгандар үйлөрү тойкана болсун. Өздөрүнө буйрусун, Өздөрүнө буйрусун. айтканыңыз келсин. Куш келсиңер. Мына достор, ошону менен Фарида эже кантип жеңил шарт менен Кут компаниясынан үйлүү болгондугу жөнүндөгү видеобуз дагы аяктады. Ой пикирлериңиздерди комментарийге жазыңыздар. Ылдыйдагы номерлерге байланышып, сиз да жеңил шарт менен үйлүү болуңуздар. Кут курулуш компаниясы дайыма элдин кызматында.